Бале десеңер дагы, дарт десеңер дагы Адахам Мадмаровду камаган туура эмес. Мыйзамсыз. Бийлик Мадмаровду пайдаланышты билбеди, демек утулду. Мыйзамсыз акыйкат тандалма саясат менен 11 айдан бери абакта жаткан Илгиз Шаменовдун ачык кайрылуу. Урматтуу мекендештерим, урматтуу калай калкым, төмөндөгү видео кайрылууну 2022-жылдын 24-октябрь күнү Россия Федерациясынын борбор Москва шаарында Мадмаровдун экс тарапташы Эмиль Жачиевдин офисине дал ушул видео кайрылуу тартылган. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, урматтуу башкы прокурор Курманкулов Токтор Алиевич, дал ушул видео кайрылуунун негизинде мага жана Оразайым Нарматовага, Эмиль Жачиевге 278-берене менен кылмыш иштери козголуп, издөө жарыяланган. 27-октябрь күнү Оразайым Нарматов экөөбүз өз ыктыярыбыз менен Москвадан учуп келип, ошол эле күнү камакка алындык. Ушул видео кайрылуу экспертизага берилип, дежур эксперттер чакырыктар бар экен деген бешөөбүзгө бир корутунду чыгарып берди. Демек, видео кайрылууда чакырыктар бар болгон болсо, эмне себептен биз менен чогуу эле келген Эмиль Жачиев камакта эмес, Ээн эркин УКМК башчысы менен жолугуп интервью берип жүрөт. Эскерте кетсек, Эмиль Жачиев Адахам Мадмаровдун мурдагы тарапташы, Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү. Эмиль Жачиев Адахам Мадмаров камалгандан бери аны жамандоо менен алек. Бийлик Мадмаровду пайдаланышты билбеди, демек утулду. Белгилүү актер Кудул Абдыкадырматов өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу пикирин билдирди. Бале десеңер дагы, дарт десеңер дагы Адахам Мадмаровду камаган туура эмес. Мыйзамсыз. Ал тантык эмес, таасын тарыхта кыла турган саясатчы. Элдик эркин журналист Кандыш Аймагулова өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу өз пикирин билдирди.